Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бул эки бөлүктөн турган тасманы көптөгөн катталуучуларыбыз аябай эле суранып, ар бир тасманын алдында комментарий калтырып өтүнүп келе жатышты. Ошондуктан бул эмне болгон тасма экен деп мага дагы кызык болуп, эки бөлүгүн тең аягына чейин көрүп бир чечимге келе албадым. Андыктан биз менен бирге аягына чейин көрүп, жакшы же жаман экенин өзүңүздөр чечиңиздер. Тасманын башкы маани маңызына өтөрдөн алдын жарнаманын мааниси менен түшүндүрүп кетейин. Эгер көрүүчүлөрүбүздүн арасынан кээ бирлери маңдайга жазылган тагдырынын себебинен Москвага иштегени барып калса, ишине ийгилик каалап максатына жетип аман-эсен кайрадан өлкөсүнө кайтып келүүсүнө тилектешпиз. Кантсе да сактыкка кордук жок дегендей бөтөн элеге баргандан кийин документиңизди таза кылып жүрүңүз. Эң эле башкысы регистрация маселеңизде оордук жаралып калган болсо, өзүбүздүн эле мекендештерибиздин бири Иса мырзага кайрылсаңыз болот. Байкебиз көп жылдан бери бул тармакта эмгектенип, буга чейинки президентибиз айткандай маселени дароо эле чечип салат. Андыктан байланыш сандарын жазууга камданып калсаңыз +7 901 547 86 17. Жүздөгөн жылдар мурда жер бетинде түшүнүксүз бир чоң жандыктар пайда болуп, алар адамдарга кол салып эле чекеден бардыгын жей башташат. Бул жандыктарды титандар деп атап коюшчу. Аргасы кеткен адамдар титандардан коргонуу максатында жашаган жерине тегерете 3 бөлүктөн турган коргон курушат. Ошондо гана алар тынчтык жашоого түшүп, акыркы 100 жылдан бери титандар кол салбай калды. Биз ошондой күндөрдүн биринде Армин менен Микасаны көрөбүз. Алар үчүнчү досу болгон Эренге келип аны менен сүйлөшө башташат. Көрсө Эрен эч бир жумушта туруктуу иштей албай, ар дайым эле иштен айдалып кете берет экен. Анткени ал мындай коргондун ичиндеги жашоодон чарчап, бул титанды акыркы 100 жылдыктан бери адамдар көрө элек. Демек алар жок болсо керек. Биз бул коргондон сырткары чыксак, балким мындан дагы мыкты жашоо бардыр. Силер бул нерсени каалабайсыңарбы десе, Микаса аны карап эле туруп калат. Биз ушул жерде Микаса Эренди жакшы көргөндүгүн байкайбыз. Эрен айткандан такыр кайтпай эле досторун ээрчитип алып, ал жердеги күзөтчүлөрдөн жашырынышып, дубалдын жанына келип алып андан өтүүгө камдана баштайт. Бирок бир кезде алардын жанында күзөтчүлөр пайда болсо, Эрен алар менен мушташа кетип, бир кезде күзөтчүлөрдүн башчысы соода келип аларды ажыратып, Эренге кайрылып ага сөз баштап калат. Мен дагы сага окшоп жаш болгонмун, мен дагы бул дубалдардан чыгып кетүүнү каалайт элем. Бирок бул нерсени өзүнчө кылган туура эмес. Ошондуктан биз жакында чалгындоо иштерин баштайбыз. Эгер кааласаң чалгындоочулардын катарына кошулсаң болот деп жатса эле, ал жерде катуу үндөр чыгып эле жер титрей баштайт. Биз ушул жерде Колосса деген өтө бир чоң титанды көрөбүз. Көрсө бул 100 жылдан бери адамдар коргондун ичинде жашагандыктан, каармандарыбыз титандарды жөн гана уламыш болсо керек деп ойлоп жүрүшкөн. Анан дагы титандардын бойлору кичинекей, ал коргондордон аша алышмак эмес. Бирок бул Колосса аябай эле чоң экен. Ал жанагы биздин кара терилүү футболист Кожо топ тепкендей эле коргонду сындыра теп, кыйкырып жаткан жерден эле бир маалда жок болуп кетти. Көрсө ал коргонду башка титандарга тешип берген экен. Бул титандар адамдар сымал, бирок түрлөрү аябай суук. Анан дагы дырдай жылаңач болуп адамдар жака басып келе беришет. Дубалды коргоочулар куралдары менен аткылай башташып, бирок титандардын алган жаракаты кайрадан эле айыгып кете берет. Ошентип алар биринчи жоокерлерге жетип, бирден кармап эле жей баштады. Бул убакта Эрен Микасаны колуна кармап алып, аны жетелеп качып жөнөшүп, адамдарга аралашып Арминди дагы жоготуп алышат. Титандар ошентип топтогон адамдардын жанына жетип келишип, ызы-чуу болуп кайга качышын билбей калган адамдарды чекеден терип эле жей башташты. Шаардын ортосундагы имараттын ичине качып кирип бара жаткан элдердин арасында эки каарманыбыз бар эле. Бирок Микаса кичинекей баланын жерде калганын көрүп ага чуркап, Эренди адамдар түрткөнчө эле жанагы имараттын ичине кирип туруп эшикти жаап салышат. Эрен ызы-чуу салганына карабай элдер эшикти ачуудан баш тартышып, Микасанын олтурганын көргөн Эрен сыртка чыга албай ошол жерде калып кетет. Бир кезде эле катуу жарылуу болгондо каарманыбыз убакыттан пайдаланып сыртка чыгып кетсе, Микасанын олтурган жеринен таппай калат. Бирок жанагы коргоонубузду имараттын ичине кирип жаап алгандарды титандар тамбашын бузуп ошол жерде жеп салышат. Ошентип биз бул окуядан кийин 2 жыл өткөнүн көрөбүз. Көрсө биринчи коргон талкалангандан кийин элдин баардыгы экинчи коргонго кирип, ал жакта тамак аш жетишпей ачкачылык пайда боло баштаптыр. Бул убакта Эрен менен Армин тирүү калып, алар жоокерлердин катарына кошулушуп, жоокерлерге УПМ деген жаңы курал ойлоп табышкан экен. Ошентип аларга жаңы тапшырма берилип, алар сырткы дубалга чыгышып, буга чейинки тешилген коргонду жамаганга аракет кылышып, ичкериде калган титандарды жок кылышмак болушат. Бирок буга чейин мындай тапшырма менен баргандардын бардыгы кайтып келишпептир. Анткени жанагы коргондун тешилген жерин титандар коргоого алышып, адамдарды ал жакка такыр эле өткөрбөгөнгө аракет кылышат экен. Кантсе да адамдардын арасында бир аз үмүт пайда болуп, капитан Шикишима деген бир аял баатырлык кылып, көптөгөн титандарды жок кылып жүргөн. Шикишиманын аты далайга кеткендиктен жоокерлер анын жанынан көргөнгө аябай суусап жүрүшкөн. Бирок жоокерлердин арасында жаман нерсе
нерсени сүйлөгөндөн башка эч нерсе колуна келбегендер да жок эмес болчу. Алардын бири бул тапшырмага бара тургандарга кайрылып, силердей бокмурундардын колунан эч нерсе келбейт. Биз деле ал коргонду жаба албай эле барып өлүп калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан жөнөрдөн алдын бул дүйнө менен кош айтыша бергиле десе, Эрендин жини келип аны менен уруша кетип, кандай болбосун арадан бир аз убакыт өткөндөн кийин жоокерлердин бардыгы чогулушуп эле жөнөй башташат. Бир кезде дарбазалар ачылып, унаалар менен чыгып кеткен каармандарыбыз жолдо бара жатып уйларды көргөнүн көрөбүз. Көрсө бул титандар мал жандыктарды жебей, бир гана адамдарды жешет экен. Жоокерлер тапшырмага түн бир убакта чыккандыктан арасынан бир кыз: "Мен караңгы жерден жаш бала көрдүм, аны куткарып келейинчи" деп эле ошол жака чуркап кетет. Эрен анын артынан барса, кыз такыр эле токтобой: "Мен бир жаш баланын үнүндө болуп жатам" деп эле издей берет. Бирок бул кичинекей баладай болгон неме титандардын баласы экен. Ал бир кезде кыйкырып ыйлап баштап, башка титандар да ал жерде ойгонуп кетип, ызы чуу башталып эле каармандарыбыз ал жерден качып жөнөшүп, башка жоокерлер да ызы чууга түшө башташат. Анда токтоп турган унаалар жоокерлерди күтпөй эле алдыга көздөп айдап жөнөшүп, артындагылар титандардан качып эле жөө чуркай башташат. Бир кезде жоокерлер барымтада калып, титандар аларды тегеретип калганда, түшүнүксүз бир адам пайда болуп титандардын бирин ал жерде жок кылып салды. Биз бул жерде түшүнгөндөй титандарды өлтүрүш оңой эмес экен. Алардын бир гана кара кушуна зыян жеткире турган болсоң, ошо мезгилде гана өлүшү мүмкүн. Анан да титан өлө турган болсо, чокко айланып ал жерден жок болуп кетет. Бул убакта жоокерлер аң-таң болуп туруп калса, жанагы титанды өлтүргөн адам биз буга чейин эскерген капитан Шикишима болуп чыгат. Бир кезде анын дагы бир шериги келип башка титанды өлтүрүп, ал дагы жерге түшкөн кезде Эрен ал кызды дароо эле таанып калды. Бул кыз бир кезде Эрен куткара албай калган Микаса болчу. Ошентип жоокерлер менен келген генерал Кубал Шикишимага жолугуп, алар тапкан акыркы жарылуучу затты унаага жүктөй башташат. Бул убакта Эренге жоокерлердин бири сайыла баштаган болчу. Анткени алар жанагы кыз экөө Наресте титанды ойготуп жибергендиктен жоокерлердин арасында жоготуу болгон. Экөөнүн ортосунда мушташ башталып, Эрен күчтүүлүккө салып аны бир сокку менен эле жок кылып салат. Бир кезде ал жерге Микаса келип бөлүштүрүп калса, Армин Микасаны таанып калып, анын атын айтса дагы Микаса аларды тааныбагандай болуп эле басып кетет. Арадан бир канча убакыт өткөн соң каарманыбыз кайрадан Микасаны таап, анын жанына барып эле сөз баштап калат. "Мен сени көрүп турган көзүмө ишенбей жатам, бирок сенин тирүүлүгүңө аябай кубанычтамын. Деги мага түшүндүрүп берчи" десе, Микасанын жиини келип: "Мен куткаранга аракет кылган баланы титандар жеп салды. Мени ушул акыбалга алып келди" деп ичин көрсөтсө, анын ичинде тиштердин изи бар экен. Бир кезде эле алардын сөзүн бузуп, ал жерде Шикишима пайда болуп, Микасанын жанына келип аны өзү жака ыктай баштаса, Эрен алардын ортосундагы мамилени түшүнүп калат. Ал башка аргасы жок экенин билип эшикке чыгып, кызганычтан кыйкыра баштаган кезде, анын жанына келген кыз: "Сенин деле өлүп тирилип кыйкырып жатасың. Бул үндөрүңө титандар келип калышы мүмкүн" десе, ошондо гана Эрен өзүн басат. Жанындагы кыз аны соорутконго аракет кылып: "Менин кичинекей кызым бар, кааласаң ошол кызымдын атасы болбойсуңбу? Убакытты текке кетирбей баштай берели" деп жаткан кезде эле титандардын бири пайда болуп, ал кызды тиштегилеп, андан башка дагы бир топ титандар ал жерге жетип келип калышкан экен. Сыягы буга чейинки Эрендин кыйкырыгы аларды ойготуп жиберген окшойт. Шашылган жоокерлер өздөрүнүн УПМ деген куралдарын колдоно баштады. Көрсө, бул куралдын жардамы менен адамдар имараттан имаратка учканга мүмкүнчүлүк алып, титанды өлтүрүүгө мүмкүн болуп, алардын кара куштарын жарып жок кыла башташат. Кыздардын бирөөсү өзүнүн сүйгөнүн кучактап алып: "Мен сени кантсе дагы тирүү алып каламын. Үмүттү үзбеш керек да" деп эле көзүнөн жаш ага берет. Бирок чындыгында анын сүйгөнүнүн жарымы жок болчу. Ошондуктан жоокерлердин бири: "Эми бунун тирүү калбайт" деп кызды ал жерден алып кетип, бул убакта жалгыз калган жарылуучу зат жүктөлгөн унааны түшүнүксүз эле бирөө айдап жөнөйт. Анда жанагы сүйгөнүнөн айрылган кыз ошол унаанын үстүндө пайда болуп, жарылуучу затка өрт коюп, аны башкарып жаткан адамды ур токмокко алып эле өзү унааны башкара баштайт. Ал сүйгөнүнөн айрылганда жини келип: "Мен титандардын бардыгын өлтүрөм" деп алардын бирин сүзүп жарылып кетип, бирок бул кылган аракетинен эч кандай жыйынтык деле чыкпай, титандардын көпчүлүгү өлбөй эле калат. Өкүнүчтүүсү, каармандарыбыздын коргондун тешигин жамай турган мындан башка жарылуучу заты жок эле. Бул убакта имараттардын биринде жүргөн Эрен жини келип: "Бул нерсени Микаса кылып жатат, демек мен деле кыла алам" деп жанагы УПМ куралын колдонуп, Человек-пауктай эле ары бери секирип титандарга кол сала баштайт. Ал бирөөсүн өлтүрүп, бирок экинчисинен кача албай калып, ал каарманыбыздын бутунан иштеп, эки жака силкип ыргыткан кезде Эрендин бир буту үзүлүп кетет. Бул убакта имараттын үстүндө жалгыз калган жоокерге титандардын бардыгы кол салганга аракет кылып, аны көрүп калган башка жоокерлер аны куткарууга киришип, титандарды өзү жака чакырып, алардын бири алаксып калганда имараттын үстүндөгү жоокер качканча эле аны өлтүрүп салат. Бул убакта Армин дагы Эренди издей баштаган эле. Бирок бир кезде эле аны дагы титандардын бири кармап алып жегенге аракет кыла баштап, башкалар аны канчалык куткарганга аракет кылса да эч эле колдорунан келбеди. Тамбаштардын биринде жарым өлүк болуп жаткан Эрен досунун жакында титанга жем болуп калаарын түшүнүп, акыркы күчү менен жанагы титандын оозуна жетип досу Арминди куткарып калды.
Ошентип бир топ эле жоокер тирүү калып имараттын үстүндө эмне кылыштарын деле билбей калышат. Бул убакта Шикишиманын кайда жүргөнү деле белгисиз болуп, андан дагы кызык алар менен чогуу келген генерал жоокерлери менен кетип калыптыр. Алардын жанына келген Микаса мен силерге жол ачып беремин, качканга аракет кылгыла. Башка арга жок эле титандарды өлтүрүп баштаган кезде анын УПМнин газы түгөнүп калат. Бул убакта анын алдында жанагы Эренди жеп салган титан чыгып калган эле. Бир маалда эле анын денесинде түшүнүксүз бир кыймылдар башталып эле жарылып кетти. Ал жарылган титандын ичинен өңү башкачараак титан пайда болуп, кызыгы ал өзү сымал титандарга кол салып эле жок кыла баштайт. Муну көргөн адамдар аң-таң болуп эле туруп калышты. Анткени буга чейин мындай нерсе болгон эмес эле. Анын мушташып жатканын көргөн Микаса бир нерсени сезип калды окшойт. Көрсө бул жанагы титанга жем болгон Эрен экен. Ал келген титандардын бардыгын чок кылып калган, андан кача башташкан кезде ал өзү жыгылып эле денесинен оттор чыга баштайт. Анда Микаса барып анын кара кушун жарып салган кезде анын ичинен Эрен чыгып, жаңы төрөлгөн баладай эле үзүлгөн буту колу ордуна келип калыптыр. Ушундай окуялар менен тасманын биринчи бөлүгү жыйынтыкталып, биз дароо эле экинчи бөлүгүн өтөбүз.